урматтуу мекендештер, урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, ЖМКлардын көптөгөн кайрылууларына байланыштуу чакан түшүндүрмө берип кетейин. Кыргыз Республикасынын өзгөчө абал жөнүндө, конституциялык мыйзамда өзгөчө абал, калктын коопсуздугун камсыздоо кызыкчылыгында гана жарандардын укуктары менен эркиндигине айрым чектөөлөрдү киргизүүгө жол берүүчү жана аларга кошумча милдеттенмелерди жүктөөчү убактылуу чара экендиги так көрсөтүлгөн. Күнүмдүк иш тартиби өзгөрүлүп, бул жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүн да кыйгап өткөн жок. Мыйзам бардыгына, анын ичинде ЖМК өкүлдөрү үчүн да бирдей. Ошону менен бирге ЖМКнын толук кандуу ишмердүүлүгүн камсыз кылуу жана аларга ыңгайлуу болуусу үчүн күн сайын онлайн режимде республикалык штабдын жана жерлердеги коменданттардын брифингдери өтүп, алар түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Бардык кызыктырган суроолор WhatsApp номерине жиберилүүдө. Биз журналисттер жана коомчулук тарабынан берилген эң орчундуу жана курч суроолорго жооп берип жатабыз. Буга чейин мен өзгөчө абал учурунда журналисттерди аккредитациялоо маселесине токтолгон элем. Биз кырдаалды анализдеп чыктык. Журналисттердин өздөрүнүн саламаттыгынын коопсуздугу үчүн аларга аккредитация бере албайбыз. Бул биринчи кезекте сиздердин ден соолугуңардын коопсуздугу үчүн керек. Ошондуктан сиздерден өзгөчө абалдын талаптарын аткарууну көптөн көп суранып кетер элем. Республикалык штабдын жана коменданттардын онлайн брифингдеринен жооп алуу үчүн силерди кызыктырган суроолорду пресс-борборлорго тынымсыз байланыш телефону аркылуу жибериңиздер болот. Башка өлкөлөрдүн үлгүсү көрсөткөндөй, ал жактарда дагы журналисттердин ишине болгон талаптарга өзгөртүүлөр киргизген. Башка бүгүнкүдөй жаңы технологиялардын доорундай дүйнө жүзүндө көпчүлүк адамдар алысталган режимде иштеп жатат. Азыркы учурунда интернет байланыштары жана байланыштын башка каналдары аркылуу суроолорго ар кыл өнүтүүгө жоопторду алууга болот. Коронавирус инфекциясы жалпы адамзат үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн дагы жаңы чакырык. Аны менен күрөшүүдө биз бир муштумга биригип, саясий жана башка көз караштарыбызды четке жыйыштыра туруп, бул чакырыкка каршы биригишибиз керек. Мындан улам журналисттерге республикалык штаб, комендатуралар жана тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан берилген так даана маалыматтарды гана тараткыла деп кайра элем. Ийгиликтүү натыйжага жетүүнүн башкы шарттарынын бири мыйзам тарабынан аныкталган бекем тартипти жана эрежелерди сактоо болуп саналат. Сиздерди туура түшүнөт деп ишенем жана маалыматтык колдооңуздарга ыргачылык билдирем.